Third round. Өз салмак категориясында Өзбекстандық атаандашын таза жеңген Чыңгыз Нурусбеков эр таймаш менен 5 жылдан бери машыгат. Убакыттын ушул аралыгында төккөн мээнети текке кетпей, бүгүнкү рейтингдик турнирде эл аралык деңгээлдеги кийинки баскычка укук алып отурат. Кыялында бүткүл дүйнөлүк ММА уюмунун финалдык беттешүүлөрүндө күч сынашкысы бар. Көрмөндөн болбосо аябай сезатым. Ошон үчүн кичине ойноп чабышып, кичине элдерге да шоу болсун деп. Элдердин поддержкасы аябай жакшы болду мага. Апама аябай чоң рахмат ушул деңгээлге жеткирген. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы менен Кулатуу эр таймаш федерациясы биргелешип уюштурушкан ушул кызыктуу беттештердин жалпы байге фондусу 500 000 сомду түздү. Баарысы тең мамлекет тарабынан каржыланып, башкы басым атлеттердин чеберчиликтерин өстүрүүгө жасалган. Машыктыруучулардын жана адистердин пикирлеринде өз ичине улуттук оюндарыбыздын айрым элементтери камтылган эр таймаш көпчүлүктүн зор кызыгууларын жаратары бышык. Бирок ал алдыда күтүлгөн көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндарында көргөзмөлүү гана мүнөзгө ээ. Быйыл бул Кулатуу эр таймаш көргөзмө оюн катары көчмөндөр оюндарына кирди, бирок расмий тизмеде мелдеш катары жок. Мамлекет тарабынан каражат бардык спорт түрүнөн жетишээрлик деңгээлде бөлүнүп жатат. Мына ошонун бир мисалы жакшы деңгээлдеги мелдеш өтүп жатат. Көптөн бери эл аралык деңгээлдеги мындай ири мелдеш өтпөгөндүктөнбү Ат башы райондук стадиону күйөрмандарга жык толду. Ал эми алардын жапырт колдоосу кыргызстандык мушкерлерге дем берип, кыргыз туусу кайра желбиреди. Ат башы жергесинде дагы мыкты кыргыз желегин көтөргөн, кыргыздын намысын бийиктикте көтөргөн мыкты инсандар болгон. Акун Алмаз, Асеков Мирлан, Садырбек уулу Узак, Жалил Жакшылыков деген ушу мыкты агаларыбыз. Бул стадионубуз дагы мындан жакшы салынса нарыныкындай болуп, Ат башы районуна Кочкор менен Нарын бүчанан салынса аябай жакшы болот да бизге да. Эске салсак, Кулатуу эр таймаш мелдеши өлкөбүздө 14 жылдан бери өткөрүлүп келет. Анын жыйынтыктары бүткүл дүйнөлүк ММА уюмунун Шердок платформасынын сайтына жарыяланып, жеңүүчүлөрдүн эл аралык рейтингтерин аныктайт жана кийинки баскычына катышууга укук берет. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.